Кыргызстанда апрелдин аягы кар жаап, климат таң калтырып жаткан учурда 27 апрелде түштөн кийин Кытайдын Гуандун провинциясындагы Гуанчжоу шаарында катуу куюндан соң диаметри 5 сантиметрге, салмагы 18 граммга жеткен мөндүр жаады. Видеолордон карасаңыз, асмандан муштумдай мөндүр түшүп жатканын көрүүгө болот. Кытайдын борбордук телеканалы Гуанчжоу шаарында болгон торнадодан 5 адам каза таап, 33 адам жаракат алганын кабарлады. Торнадо жергиликтүү убакыт боюнча саат 3-4 чамасында башталып, Гуанчжоунун Байюнь районунан өтүп, жалпы 4 айылга зыян келтирген. 140тан ашык завод жана өндүрүш имараттары жабыркаганы маалым болду. Ошондой эле электр чубалгылары үзүлүп, 2700 гектар аянттагы эгин дагы жок кылынган. Буга чейин 47 айылдан кыйроолор катталган, 700дөн ашуун адам эвакуацияланган. Эмнеге мындай мөндүр жаады? Метеорологдор мөндүр көбүнчө аномалдуу аба ырайында жаайт дейт. Мөндүр бул аба алмашуунун натыйжасында төмөнкү катмардагы нымдуу жылуу аба жогору чыгып, кристалдашып, төмөн түшө баштаганда кездешкен ным алардын көлөмүн чоңойтуп, мөңгү бүртүктөрүн пайда кылат. Мөндүр көбүнчө мээлүүн алкакта, түштөн кийин жаап, адатта 5-10 мүнөт, чанда жарым саатка созулат. Гуандун провинциясынын метеорологиялык бюросунун тиешелүү адистери бир нече себепти аныктады. Биринчиден, акыркы мезгилде түштүк Кытай деңизинин түштүк батышынан жылуу жана нымдуу абанын агымы күчөгөн. Ошентип, суу буусу менен энергиянын чоң көлөмүн Гуанчжоу көздөй алып барган. Анда узак убакыт бою нымдуулук жерге жакын топтолгон. Натыйжада бул нымдуулук ири мөндүргө айланган. Кийинки себеби, ошол күнү эртең менен жерге жакын жылуу жана нымдуу аба агымы көбөйүүнү улантып, байкоо станциялары адаттан тыш нымдуулукту катташкан. Кытай 2022 жылы эле өлкөдөгү климат кескин өзгөрүп жатканын билдирип, коңгуроо каккан. Анда Кытайдын орточо кургактык температурасы акыркы 70 жылдагы дүйнөлүк орточо температурадан бир топ тез көтөрүлүп жатканын жазган. Улуттук климаттык борбордун директорунун орун басары Юань Сюаньшуан келечекте Кытайда аймактык орточо температуранын жогорулашы дүйнөдөгүдөн бир топ жогору болорун билдирген. Ошондой эле акыркы 10 жылда дагы жогору бойдон калары айтылган. Кытайда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча орточо температура жогорулап жатат. Мисалы, Кыргызстанда орточо температура 2 градуска жогорулаган. Климаттын тездик менен өзгөрүшүн кантип токтотсо болот? Бул боюнча пикир калтырып, каналга катталыңыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.